Кыйноолорду алдын алуу боюнча улуттук борбор деген эмне? Кыйноолорду алдын алуу боюнча улуттук борбор бул кыйноолорду жана катаал мамиленин алдын алуу үчүн эркиндигинен ажыратуу жана чектөө жерлерине үзгүлтүксүз барып туруучу көз карандысыз улуттук мамлекеттик орган. Бул орган Кыргызстан буунун кыйноолорго каршы конвенциясынын факультативдик протоколу боюнча эл аралык милдеттенмелерин аткарышы үчүн 2012 жылы кыйноолорду жана башка катаал адамгерчиликсиз же кадыр баркты басмырлаган мамиленин жана жазанын түрлөрүнүн алдын алуу боюнча Кыргыз Республикасынын улуттук борбору жөнүндө мыйзамы кабыл алынгандан кийин түзүлгөн. Улуттук борбор жөнүндөгү мыйзамдын биринчи беренесинде улуттук борбордун мандатына караштуу эркиндигинен ажыратуу жана чектөө жерлеринин тизмеги келтирилет. Убактылуу кармоочу камералар, убактылуу кармоочу изоляторлор, тергөө изоляторлору, жатак абактар, түзөтүү абактары, тарбиялоо абактары, түрмөлөр, гауптвахталар, администрация кармоого гириптер кылынган адамдарды кармоо үчүн чек ара кызматы органдарынын жайлары, республика ичинде айдалган адамдарды же баш калка издегендерди кабыл алуу жана убактылуу жайлаштыруу түйүндөрү, укук коргоо органдары жайгашкан жерлер жана объектилер, жашы жетелектерди көнүктүрүү жана реабилитациялоо борборлору, ички иштер, коргоо, улуттук коопсуздук органдарынын, жазык аткаруу тутумунун жана өзгөчө кырдаалдарды алдын алуу чөйрөсүндөгү ыйгарым укуктуу мамлекеттик органдын аскердик бөлүктөрү, психикалык оорулар, аракештик, баңгилик жана токсикомания менен ооругандарды мажбурлап дарылоо үчүн адистештирилген мекемелер, кары-картаңдар, жашы жетелектер жана ден соолугунун мүмкүнчүлүгү чектелген адамдар үчүн мамлекеттик жана мамлекеттик эмес медико-социалдык мекемелер, тарбиялоонун өзгөчө шарттарына муктаж балдар жана өспүрүмдөр үчүн атайын мекемелер, медреселер, обсервациялык зоналар. Улуттук борбордун функциялары. Кыйноолорду алдын алуу боюнча улуттук борбор мамлекеттик органдын кызмат адамынын тескөөсү менен эркиндигинен ажыратуу жана чектөө жайларында, психиатриялык жана социалдык мекемелерде жана башка жерлерде кармалып же болбосо кармалышы мүмкүн болгон адамга үзгүлтүксүз барууну жүзөгө ашырат. Мындай жерлерге баруу каалаган убакта жана алдын ала кабарландырылбастан жүзөгө ашырылат. Эркиндигинен ажыратылган адамдардын кармоо шарттарын жакшыртуу жаатында тиешелүү мамлекеттик органдарына сунуштарды киргизет. Мыйзам чыгаруу органдарына кыйноолор жана катаал мамилелер менен күрөшүү чөйрөсүндөгү колдонуудагы мыйзамдарды жакшыртууга жана жаңы мыйзамдарды кабыл алууга жардам берет. Кыйноолор менен күрөшүү боюнча Кыргыз Республикасынын улуттук стратегиясын иштеп чыгуу үчүн мамлекеттик органдар, жарандык коом жана омбудсмен, акыйкатчы менен өз ара аракеттенет жана иш аракеттерин координациялайт. Андан ары териштирүү үчүн жеке иштерди компетенттүү органдарга жиберет. Улуттук борбор Кыргыз Республикасынын жогорку кеңешине өзүнүн өткөн жылдагы иши жөнүндө баяндама берет. Улуттук борбордун ыйгарым укуктарына эмнелер кирбейт? Мыйзамга ылайык улуттук борбор кыйноолор боюнча берилген жеке даттанууларды карап чыгууга жана териштирүүгө укуктуу эмес. Бул прокуратура, улуттук коопсуздук органдарынын жана сот органдарынын артыкчылыктуу укугуна кирет. Бирок кыйноолорду алдын алуу боюнча улуттук борбор мониторингтик ишмердигинин натыйжасында табылган кыйноолор колдонулган учурлар тууралуу компетенттүү органдарга билдире алат. Кыйноолорду алдын алуу боюнча улуттук борбор Кыргыз Республикасынын тиешелүү органдарына сөзсүз түрдө аткарылышы керек болгон сунуштарды киргизет.